Кечиресиздер туугандар, ушундай чоң кайрылууга туура келди. Биздин саат боюнча азыр 5 болуп калды окшойт Москва шаарында. Мен сиздерге кыргыз элинин кайрылуунун себеби мындай туугандар. Бүгүнкү 9-сентябрь 10-сентябрь караган түнү өзүңүздөр билгендей бүгүн өзү Кыргызстандан биздин кызыбыз, карындашыбыз Орозайым Нарматова учуп келишке эле Москва шаарына туугандар. Бирок жолдо тоскоолдук болуп, биздин карындашыбыз Орозайым Нарматованы СМБ УКМКга мындай айтканда кармап кетиптир. Мында ачык айтыш керек ал нерсени. Мен ошол кыргыз элине кайрылып кетиптирмин туугандар. Кайдыгер карабаган жарандарга кайрылып кетем. Ушул кайдыгер карабаган жарандарыбыз Бишкек шаарында. Ушул Орозайым Нарматова кечки ошол 9-нан 10-на караган түнү саат 3-төрдө туугандар. СМБ кармап кетиптир. Бул кыз биз бүгүн Москвага учуп келиш керек эле. Өзүңүздөр билгендей, бул кыз Кыргызстанда болчу эле, себеби бир тууган агасы каза таап, ошо бир тууган агасынын сөөгүн Кыргызстанга жеткизип, ошол жерде тажиясын өткөзүп, бүгүн кайтып келиш керек эле. Бирок турмушка байланыштуу биздин арам бийлик, мындай айтканда, Садыр Жапаровдун бийлиги мыйзамсыз ушул кичинекей кенедей кызга тоскоол болуп алып кеткени бул бийликке, мыйзамсыз бийликке жакшылык алып келбейт. Ар бир жаранга кайрылып кетем тууган. Кайдыгер караган Бишкек шаарында, Ош шаарында, ошол 7 коргоп калалы. Бул мыйзамсыз бийликтин алсыздыгын көрүп туруп, ушундай кичинекей кенедей кызга ушундай тоскоолдук кылып, туттарды тосуп туугандар. Эркектерге күчү жетпей, ушу кыз балага күчү жетиптир мыйзамсыз бийликтинчи. Өзүңүздөр билгендей, бул бийлик мына кече жакында эле Кыргызстандын биринчи качкын президент Аскар Акаев барганда резиденциядан тосуп алып, жолугуп, ошол жерден сый көрсөтүп кылмышкерге. Ол кылмышкер Аскар Акаев деген кылмышкер түрмөдө, орду түрмөдө болчу. А булар резиденциядан тосуп алат. Мына бизде ошондой Кыргызстанда чыныгыз саясий манай ошондой туугандар. Бизде урулар, көпөстөр, зектер, мошенниктер, жуликтер тайраңдап жүрүшөт, а биздин мыйзамды сыйлаган кичинекей кыздарыбыз, кенедей кыздарыбыз, ошондой кыздарга биздин мыйзамсыз бийликтин кудурети ушундай адамдарга жетет. А мындай чоң крокодилдерге ушинтип резиденциядан тосуп алып узатып коюшат. Ошон үчүн мен дагы бир жолу кайрылып кетем кыргыз элине. Бишкек шаарында ким болсо, Ош шаарында, ушу 7 областта бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөлөрүнө туугандар айрыкча. Бул өзүңүздөр билесиздер, бул кыз биздин бүтүн Кыргызстан партиянын мүчөсү. Московской область боюнча координатор, мындай айтканда, бүтүн Кыргызстан партиясынын Москва
Бийликтерге кимдер келген эмес туугандар. Бул бийликке кимдер келген эмес. Өмүр бою бийликте отурам деп ойлобогула. Биздин карындашыбызды мына 1 сааттын ичинде кое бербесеңер туугандар, өзүңүздөрдөн көргүлө. Мен сиздерге эскертип кеттим. Кайдыгер карабаган жарандар, туугандар, şu кичинекей кенедей кыз карындашыбызды ушинтип Москва шаарына учуп келип аткан жерден тосуп кармап кеткендиги бул деген эмнени билдирет? Эмнени билдирет? Себеби баягы коркконго кош көрүнөт деп, бул бийлик түшү күнү түнү коркуп качан бийлигим алып коет деп элден коркуп жаткандыгы туугандар. Коркпогон бийлик болгондо биздин мындай кичинекей мыйзамды сыйлаган жакшынакай карындашыбызды ушу аэропорттон пут тоспой кое берет болчу туугандар. Булар ушул кыздан коркуп атат, кичинекей кыздан коркуп атат туугандар. Себеби эмнеде? Себеби адилетсиздикте көрүп турат, кыргыз эли кыйналып жатканын көрүп, ошол состояниене жеткизгенин билип туруп, ошого окшогон алсыз айымдарга күчтөрүн чыгарышат. Өзүңүздөр билип көрүп. Булар мына окшогон көпөстөрдөн, жүлүктерден, долларлар урдагалардан сомдоп, өзүңүздөр билгендей, мына Райым миллион деген камалат деген, булар окшогондон ошондой акчаларын кустуруу жолу менен оң чөнтөккө, сол чөнтөккө Assalamu alaikum жалпы мекендаштар. Мен мындан мурунку кайрылуу жасадым эле, ал жерде нервничтетип отуруп кичине бир аз нерселер айтылбай кетиптир. Мына кайрылууну мен түздөн түз президент Садыр Жапаровго кайрылмакчымын. Садыр Жапаров түрмөдө отурган кезде энесинен ажырады, атасынан ажырады, кийин баласынан ажырады. Бирок түрмөгө түшкөн барабар биринчилерден болуп ушул тырмактай болгон Орозайым Нарматова мыйзамсыз отурат деп чыркырап чыккан кыз болчу. Азыркы тапта бир боорун жоготуп Москвадан как сопровождающий груз 200 өзүнүн bir boorунун сөөгүн Кыргызстанга жеткизип жерге берип, кайра аркага кайтып кетип аткан жеринен СМБ басты. Эми ушул бийлик тараптан болгон кармап кетти дейбизби, же камаган аракет кылып атат дейбизби, эмне себептен алып кетти? Бул өтө арсыз, өтө уят нерсе. Кечинекей тырмактай болгон кызга тең келип, ал кыздын ушу камаганы мен эч качан туура көрбөйм да. Бул нерсе менен адилетсиздикке барат деп ойлойм. Адам bir жерден bir үйгө кирип туз таткан болсо, ал үйгө келип 1000 жолу салам бер дейт. Бул жерде салам бермек турсун, кайра наоборот камап жатат. Болбосо Садыр Жапаровго биринчилерден болуп ушул чыркырап чыккан кыз болчу. Эми бул жерде саясаттан сырткары адамгерчилик деген нерсе жашаш керек адамдачы.
кезінде жардам қылған, кезінде мен атыман кичине сүйлөгөн, кичине эмес Кудайга шүгүр эле сүйлөгөн, бирок адамда кичине мынандай адамдык сапат деген болуш керек да. Силер бул нерсе менен ойлоп жатасыңар, эртеге шайлоого биз мынандай кыйынбыз, каалаганын камайбыз, анан каалаганын чыгарабыз деп жок. Өтө чоң адашасыңар. Бул нерсе менен адамдын кыжырын кайнатасыңар. Силер ойлоп атасыңар, шайлоого 80% адам азыр колдоду деп жок. Көпчүлүк шайлоочу барган эмес шайлоого. Октябрдан кийинки мына шайлоолорго. Потому что элдин үмүтү өчкөн, элдин үмүтү Адахан Кимсанбаевич Мадумаровда. Ошол себептен биз барсак деле, барбасак деле добушубуз баары бир асманга кетет деген. Эми мына азыр ушуга окшогон кадамыңар менен кайдыгер болгон Адахан Кимсанбаевичтин колдоочуларын силер наоборот дем күч берасыңар. Силер ошол жагын эске алып атасыңарбы? Кайсыл кадамды ушул жака келип туура кылдым деп ойлоп атасыңар? Силердин кадамыңар эч качан туура болбойт. Туура кыла албай атасыңар, акылыңар жетпей атат. Силер наоборот акылдуу адамдарды алып, ошол жака чыныгы элдик президент болсоңор, мамлекет түптөгөн аракет кылмаксыңар. Ар эки сөзүңөрдөн бир сөзүңөр жалган. Чындык ачуу болот. Садыр Жапаров түрмөдө отурган кезинде ушул сөздү көп айтчу. Чындык ачуу болот. Уккуңар келбесе, кулаңар жабып алгыла деп жогорку кеңеште дагы айткан сөзү бар. Эгер мына ачуу чындыкты уга албасаңар, мына азыркы бийликтегилер силер дагы кулаңарды жапкыла. Чындык силерге жакпайт.